Барларыңыздар, ассаламу алейкум. Керемет кечиңиздер менен урматтуу кыргыз журналистикасынын корифейлери, журналистиканын каймактары жана чыгаандары. Барыңыздарды Супара этнокомплексинде 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө арналган Кыргыздын чыгаан журналисттерине арналган бүгүнкү салтанаттуу кечиде майрам алдындагы жакшы жашаан ушундай бир керемет кечте ак дасторкон төрүндө көрүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Ар бириңиздерди 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Майрамыңыздар менен. Журналисттер, урматтуу кыргыз журналистикасынын чыгаан өкүлдөрү, төрүбүздүн көрүп болгон ардактуу аксакалдар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер, белгилүү тарыхчылар, маданияттын дагы, журналистиканын дагы чыгаан өкүлдөрү, каймактары, интеллигенциялары келип отурасыздар. Урматтуу журналисттер, кадырлуу калем ээлери, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүндөгү, өлкөбүздөгү бардык жаратмандыкты дагы ийгиликтерди азап менен түйшүктүү, ар бир элдин сүйүнүчүн, кубанычын жаза билген, айта билген, коомго жеткире билген дагы бул албетте ардактуу кесип ээлери. Журналисттер, сиздер ошондо бүгүн журналист болуу чоң сыйлык, ары өтө жоопкерчилик деп аталган мына ушундай салтанаттуу кече оюштурулуп отурат. Мына ушул кечеде ар бириңиздерди көрүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Кадимесе майрам алдында дагы бир жолу өзүбүздүн көңүлүбүздү, көөдөнүбүздү көкөлөтүп, куттуктап бир кол чаап, бири-бирибизди майрамыбыз менен куттуктап коелучу. Кош келипсиздер. Ардактуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү кечти биз өзгөчө форматта, өзгөчө үмүттө өткөрөлү деп атабыз. Күн сайын албетте бүркүрөгөн күздө тойго барып жүрөсүздөр. Бири-бирине окшогон оюндарга катышып жүрөсүздөр. Бирок бүгүнкү кечте эч жасалмасы жок, бири-бирибизге чын жүрөктөн мамиле жасап, жылмаюу менен, рахаттануу менен ушул кечте маданий эстетикалык эргүү дагы майрам алдындагы бир жакшынакай рахат дагы алып кетүүңүздөрдү каалап отурабыз. Бүгүн биз журналистиканын мартабасын бийик көтөрүүгө, журналисттик кесиптин маанилүүлүгүн, барктуулугун, ардактуулугун, бийиктигин, анын кесип арасында үлгү экендигин даңазалай турчу кеч. Ошон үчүн жакшы сөздөр айтылат, куттуктоолор айтылат. Мына ушундай салтанаттуу кечебизди уюштуруп, ушундай салтанаттуу кечеде сиздерди куттуктап, мына бүгүн бардык эл сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктап жатканда, араңыздарда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 7-чакырылышынын депутаттары, фракция лидерлери, комитеттердин төрайымдары, депутаттык топтун төрагалары келип отурушат. Анда эмесе алгачкы куттуктоо сөзүн эл өкүлдөрүнө, лидерлер, Атажур Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери Сыдыков Бактыбек Усеновичте, Ишеним фракциясынын лидери Ормонов Улукбек Зулбукаровичте, Мекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Сатыбалдиев Элмурза Ракиевичте, ошондой эле Социалдык саясат комитетинин төрайымы Райымачаева Венера Калыбековнаны, Садырбаева Жылдыз Эсенбековнаны, Сыдыков Мурадил Жанышбековичти, транспорт комитетинин төрагасы жана Кыдыкбаев Жанель Султановичти, бюджет жана фискалдык саясат комитетинин төрагасы Төлөнов Данияр Эрмековичти, Саккараев Медирбек Жаманкуловичти алдыңыздарга чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Кош келиңиздер. Эл өкүлдөрү, фракция лидерлери дагы бир жолу кош келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы сөз Атажур Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери Сыдыков Бактыбек Усеновичке берилет. Рахмат эне, бирок бизде баягы кыргызчылык калалык, ошондуктан аксакалдан баштайлы. Аксакал деп сөз айтыш керек экен да. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү майрамдын ээлери, урматтуу журналисттер, урматтуу басма сөз кызматкерлери. Бүгүнкү ушул силер келип отурган залды, же болбосо ошол залда турган кишилерди биз депутаттар тандаган жокпуз. Муну өзүңүздөрдүн кесиптештер, мына Элнура менен Аманбол элдери демилге көтөрүп, ушул элдери биздин журналисттерге бир ушундай чогуу
олтуруп бейформал бир пикирлешип майрамдап кетсеңиздер деген сунушту бергенден кийин кече бул, ошондуктан бардыгыңыздарды дагы бир жолу ушул кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Албетте журналисттер баардан эле жага бербейт. Ар бир журналисттин өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн пикири бар. Өзгөчө азыркы шартта блогермин дегендер көбөйдү. Журналист эмес эле блогер дегендер көбөйдү аябай. Ушул шартта дагы кээ бири ушул журналистикаден келген блогерлер бар, кээ бирлери түз эле үйдөн чыгып эле мен блогермин дегендер бар. Бирок силердин ордуңар кесипкөй журналисттердин орду Кыргызстанда өзгөчө. Ошондуктан аман болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздерге ден соолук, ийгилик, аманчылык Кыргыз элибизге, Кыргыз мамлекетибизге бакубатчылык, тынччылык каалайм. Аман болуңуздар. Разышып айтабыз, Улукбек Зулпукарович. Кийинки сөз Элмырза Ракиевичте. Саламатсыздарбы? Урматтуу мен тамашалап журналисттер деп коем, ушундай аябай мага жагат. Эки саятчы бар, бирөөсү орусча үйрөнүп койду, бирөөсү кыргызча үйрөнүп койду. Ошо бирөөнүн автору силердин баардыгыңыздарды журналисттер деп айтат. Бул эми тамаша сөз. Чындыгында мен Улукбек Зулпукаровичке бираз кошулбай калам. Азыркы биздин заманда журналисттер көбүнө жакпайт дегенде жок, бизге окшогон саясатчылар жакпайт, журналисттер баарына жагат. Себеп дегенде журналисттер жазат, журналисттер мен түшүнүгүм боюнча мен ар дайым эле айтып берем, биздин коомдун күзгүсү. Бирок кошулган жерим салттуу журналистиканы, шарттуу журналист болууну каалап жүргөн, жок ошонун маңызын алып барып аткан журналисттерге айтам өзгөчө чоң орду бар биздин коомдо. Ошондуктан бул жерде сыртта жазылып тургандар дагы жоопкерчилик дагы астына чоң жоопкерчилик деп кошуп коюптар. Чындыгында жоопкерчиликтин жакшынакай кичинекейи болбойт. Бирок эгерде чоң жоопкерчилик болсо ал сиздерде гана болот. Аны өзүңөр түшүнөсүңөр деп ойлойм. Ошондуктан бардыгыңыздарды келе жаткан майрамыңыздар менен эч качан оорубаңыздар. Ушундай татынакай жакшылыктарды жолугуп жүрө берели. Анан кийин мен сөзсүз билем, могу отуруштан кийин эртең сөзсүз мындан дагы бир кыр издейбиз. Салттуу журналистика издебесе, Улукбек агабыз айткан башка журналисттер издеши мүмкүн. Чыгарса, кыр чыгарма, биз чын жүрөгүбүздөн эле мына биздин жаныбызда турган Азаттык Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сүйөнүчтүн жете демилгеси менен болуп аткан иш-чара бул. Бул жерде биз жогорку кеңеш деп келгенибиз жок. Биз 10 депутат саналаштар топтолуп, ушуну өзүбүздүн төраган атынан, өзүбүздүн мына 7 чакырыштын атынан деп демилгелүү эле топкузмол деп. Ошондуктан дагы бир ирет үй-бүлөңүздөргө аманчылык, эң негизгиси мен ар дайым айтып келем, биздин өлкөбүз, биздин мамлекетибиз жакшы жашоого, өнүккөнгө акысы бар. Ага биздин эң негизги батыр элдерибиз бар. Анын ичинде батырларды батырдай көрсөткөн, чындыкты чындыктай көрсөткөн мына бүгүнкү тоydун ээлери сиздер барсыздар. Өлкөбүз өнүксүн, ар дайым журналистке гүлдөсүн. Эми мына 30 жылдан бери ар бирибиз ар нерсени жазып бүттүк. Эми баягы өзүңөрдүн салттуу журналистика кесибиңиздерге өтүңүздөр. Чоң рахмат. Разышып айтабыз, Элмырза Ракиевич, Бакытбек Усеновичке сөз берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи ирет агаларым, эжелерим, достор дегенде индилерим, карындаштарым, анан журналисттер деп айтайынчы. Туурабы? Журналисттер чоң рахмат мына биздин чакырууну кабыл алуусунтуп келип бергениңиздерге. Мен биринчи ирет ушу демилге көтөрүп, ушундай бир журналисттерди бир кичине болсо дагы көп жылдан бери каралбай кетти. Ушу бир көңүл буруп болчу деген ушу Элнура менен Аман болго чоң рахматым, ыраазычылыгымды айткым келет. Силерге чоң рахмат жигиттер. Мына
жаштар жокпу дагы эле. Элнура, аман бол. Эмне дейсиз? Мына эки агам жакшы сөздөрдү айтып кетишти. Чындыгындачы. Мен мындай жамаатта биринчи жолу отуруп атам. Эч болбосо журналисттер мени жазып атканда көрүп алсынчы деп атайын келдим мен дагыча. Жөн эле мындай жаза бербесемчи. Мен байкап мындай кандай бала экен бу, мындай бою кандай экен деп эч болбосочу. Туралы анан жазганда эле жаза беришет мындай ким эле мен 100 жыл таанагандай кылыпчы. Тамаша бардыгы. Биринчи ирет сиздерди бардыгыңыздарды кесиптик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ошо чын дилимен сиздерге чынден сол узун өмүр каалаймын. Дайыма бар болуңуздар. Мына журналисттер чындыгында бүгүнкү биздин мамлекетибизде кайсы эмне иш-чара болбосун, кайсы эмне саясат болбосун, бардыгын чындыкты элге жеткизип турган сиздерсиздер. Ошондуктан сиздерге ушу минетиңиздерге албан ийгиликтерди каалар менен бирге тазим этем. Ушу дайыма ийгилик менен жакшылык коштоп жүрөсүн. Үй-бүлөңүздөрдө аманчылык, жакшылык, моногу стол майрам сиз үчүн тартылган. Ошондуктан шаңдуу жакшыракай отуруп бериңиздер. Дагы жол майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Разышып айтабыз. Кийинки сөз социалдык саясат комитетинин төрайымы Райымбачаева Венера Калыбековна тапсырылат. Кеч, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышчылары, бүгүнкү майрамдын коноктору, басма сөз маалымат кызматкерлери, биздин ардактуу жазуучулар, урматтуу журналисттер, мен дагы сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздердин ишиңер абдан оор, кыйын, абдан жоопкерчиликтүү, өзгөчө кырдаал убагында. Биз дагы ошо кырдаал убагында сиздердин кандай салым кошкоңуларды биз да билебиз. Ошондуктан сиздерге чынден солук, узун өмүр, ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат. Венера Калыбековна. Калгандарыбыз кошулабыз атат. Чоң рахмат. Разышып айтабыз. Урматтуу демиргечи топ, эл өкүлдөрү, фракция лидерлери, депутаттык топтун жетекчилери, комитет төрагалары, төрайымы, сиздерге разышып айтабыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ишиңиздерде ийгиликтер баштап жүрсүн. Дагы бир жолу кош келиңиздер. Чындап эле көңүлдүн черин жаза турган мына Күркүргөн көздүн 3 айынын 3 кечинде бир гана борборубуздан эмес, мына өлкө аймагынан дагы медиа тармакта эмгектенген, радио, телевидение, басма сөздө эмгектенген кесиптештерибиз, журналисттер келип отурат. Урматтуу журналистиканын өкүлдөрү, кана эмесе мына аксакалдар эң туура үлгү көрсөтүп атат. Төрдө чөйчөктөрдү алып, ушул алгачкы ак тилектер кабыл болсун деп айтылган жакшы сөздөр орундалсын деп чөйчөктөрдөн алып отуруңуздар, тамактанып отуруңуздар. Бүгүн дагы бир жолу кайталайлы, чындап эле чер жаза турган, ырдап, ыргесе уюштуруп, анан дагы уюштуруучулар ушул жерде үй тиричилик техникалары баштаган, журналисттердин кесиптик ишине кереги тие турган, кулакчындан баштап кей борт айта берсек толтура техниканын түрүн сиздерге кандап койгон экен. Мына ошолорду дегенде кош келиңиз. Лотерея иретинде ойнотобуз. Мүмкүн болсо бардык кесиптештерибиз, агаларыбыз, эжелерибиз көрсүн, алдыга коюп коелучу. Ар бириңиздердин алдыңыздарда мына момундай болгон лотереялык билет бар. Аты жөнүңүздү, телефон номериңизди, кызматыңызды да жазып экенсиз, жада болсо жазып туруп, жарым бөлүгүн бош көрөтөбүз. Азыр бош эч нерсе сала элек, бизди тейлеп жүргөн, сиздерди тейлеп жүргөн ушул супарактын комплексин кыздар балдарынан берип жиберсеңиздер салып коюшат. Биздин бүгүн кечебизде 3 бөлүк болот, ар бир бөлүгүндө 10 байге ойнотобуз. Андыктан келиңиздер, дароо салып, байге алып, активдүү катышыңыздар болот. Аман бол. Аман. Ай, аман. Не может жарым тутап.